Билим алсаң, урмат сый алып келет, билим сагаң акыл ой кубат берет. Салам көрүүчү. Бүгүн биз Жалал Абад мамлекеттик университетинин тарыхы, түптөлүшү, ошонун ичинде экономика, юридикалык факультети боюнча баяндап беребиз. Кеттик анда. бир миң 1926-29 окуу жылында жогоруда белгилеп өткөндөй Оштогу педагогикалык техникум Жалал Абад шаарына көчүрүлүп келген. Мына ошол техникумдун базасында 1993 жылы 2 апрелде Жалал Абад мамлекеттик университети түзүлгөн. Ушул Жалал Абад мамлекеттик университетинин түптөлгөндүгүнүн ошо кылым карыткан тарыхын тастыктоо максатында авторлаштар техника илимдеринин доктору профессор Усенов Кеңешбек Жумабекович, философия илимдеринин кандидаты доцент Токтогулова Гүлжамал Тыныбековна биргеликте «Жамуу кылым карыткан сапар» деген китепти жаздык. Биздин окуу жай 102 жылдык мааракесине өз айындагы окуя менен мурда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун катышуусунда Жамуунун жаңа окуу корпусунун ачылыш аземи. Экинчиден, президентибиз Жапаров Садыр Нуркочоевичтин 2024 жылдын 18 декабрдагы 1362 жарлыгы менен билим берүү жана илим тармагындагы мамлекеттин жана Кыргызстандын элинин алдында кошкон салымы үчүн Жалал Абад мамлекеттик университети дан ордени менен сыйланды. Үчүнчүдөн, Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен окуу жайыбызга өзгөчө макам берилди. Төртүнчүдөн, 2024 жылдын 2 сентябрда инновациялык мектеп жана бала бакча ачылды. Экономикалык юридикалык факультет бул жогорку квалификациялуу экономикалык, юридикалык жана социалдык иш багыттарында кадрларды даярдоо боюнча динамикалуу өнүгүп келе жаткан билим берүү структурасы. Экономикалык юридикалык факультетинде 4 бакалавр жана 2 магистратура программа боюнча адистер даярдалат. Экономика багытында бакалавр жана магистратура программалары боюнча каржы жана насыя, бухгалтердик эсеп, талдоо жана аудит профилдери. Юриспруденция багытында бакалавр жана магистратура программалары боюнча юриспруденция профили. Социалдык иш багытында бакалавр программа боюнча социалдык иш профили боюнча. Факультеттин курамында 4 кафедра өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Экономика, каржы жана насыя кафедрасы, жарандык укук жана адвокатура кафедрасы, кылмыш жаза укуктар дисциплинары кафедрасы жана профессор Шайлубек Мамасалиевич Ниязалиев атындагы философия жана гуманитардык илимдер кафедрасы. Профессордук окутуучу курам 44, анын ичинен илимий даражалыгын 5 илимдин доктору жана 16 кандидаты. Факультеттин илимий даражалыгы 52% түзөт. Факультетте Кыргыз Республикасынын көрүнүктүү окумуштуу жана педагогдору эмгектенет. Алардын арасында Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген экономисти, Кыргыз Республикасынын статистикасына эмгек сиңирген кызматкери, Кыргыз Республикасынын бухгалтердик эсеп жана аудиттин мыктысы, 19 окутуучу Кыргыз Республикасынын билим берүү мыктысы, 2 Кыргыз Республикасынын Жалал Абад шаарынын ардактуу атылуу, 2 акыл терек сыйлыгынын номинанттары. Окутуунун сапатын көтөрүү максатында өндүрүштөн тажрыйбалуу адистер практикалык сабактарды өтүү үчүн тартылган. Кыргыз Республикасынын жумуш ордуна окутуу концепциясын ишке ашыруу максатында Жалал Абад шаарында жайгашкан ишкана жана мекемелер менен келишимдер түзүлүп, окуу планындагы практикалык сабактардын 20% көлөмү өндүрүштүн базасында өтүлүп жатат. Факультеттин профессордук окутуучулук курамы 1 өкмөт тарабынан, 2 Кыргыз Республикасынын билим берүү министрлиги жана 1 Жамуу тарабынан каржыланган долбоор менен иштеп жатышат. Факультетте юриспруденция багытында диссертациялык кеңеш иш алып барууда. Жаңы окуу жылында факультеттин материалдык техникалык базасы чыңдалып, заманбап компьютерлык технологиялар, эмеректер жана керектүү жабдуулар менен
жабдылган жаңы окуу корпусу ишке берилген. Экономика юридикалык факультетте экономика багыты боюнча адистерди даярдоо учурда экономика эсеп жана каржы кафедрасы тарабынан даярдалып келет. Негизинен экономика багыты боюнча адистерди даярдоо 1998 жылдан бери даярдалып келет. Учурда кафедрада экономика багыты боюнча бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит, финанс жана каржы, салык жана салык салуу, ишканалардын экономикасы жана башкаруу профилдери боюнча адистерди даярдайбыз. Кафедрада негизинен штатта 21 окутуучу иштейт. Анын ичинен 3 илимдин доктору, 11 илимдин кандидаты, 13 билим берүүнүн отличниги, 1 окутуучубуз бухгалтердик эсеп жана аудиттин отличниги иштеп келишет. Эми кафедра боюнча мен ийгиликтерди айтып берсем, бизде билим берүү көз карандысыз рейтинг боюнча жалпы билим берүү программасы боюнча Кыргызстанда 28 окуу жай даярдаган болсо, анын ичинен биз дайыма 2-орунду алып келебиз. Биздин профессорлор Карбекова Азиза Баймаматовна жана Айнура Каныбековна Кыргызстан боюнча окумуштардын арасынан 3 жана 6-орунга ээ болушкан. Учурда биздин бүтүүчүлөр негизинен жогорку кеңеште, шаардык, райондук башкаруу органдарында иш кылып беришет. Биз өзүбүздүн бүтүүчүлөр менен дайыма сыйынтанабыз. Саламатсызбы агай? Саламатчылык. Юриспруденция багыты боюнча даярдоодо кандай иш-аракеттер болуп жатат, кыскача айтып койсоңуз. Азыркы учурда 2 кафедра бар. Граждандык укуктук жана адвокатура кафедрасы, ошондой эле кылмыш жаза укуктук дисциплинар кафедрасы. Кылмыш жаза укуктук дисциплинар кафедрасында мен кафедранын башчысы болуп кызмат өтөйм. Азыркы учурда ушул студенттердин жетишкендиги боюнча нардын рейтинги боюнча Кыргыз Республикасындагы жогорку окуу жайлардын ичинен алдыңкы орундарды ээлеп, 2-орунду ээледик. Юриспруденция багыты боюнча ошондой эле студенттер азыркы учурда олимпиадаларга катышып, республикалык олимпиадаларга барып, ал жерде 1-2-орундарга татыктуу болуп кайтып келишкен. Окутуучулук профессордук курамдардын ичинде докторлор бар, юридика илимдеринин кандидаттары, юридика илимдеринин докторлору. Ошолор менен биргеликте биз юриспруденция багыты боюнча студенттерди даярдап, келечекте ушул юристтерден алдында ушул тергөөчү болуп чыгат, сот, прокурор жана укук коргоо органдарында иштей турган татыктуу студенттерди кызматкерлерге айландырабыз да мындай айтканда. Каттуу Өкмөт Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университетинин профессордук окутуучулук курамы жана студенттер мына быйыл биздин окуу жайыбызга өткөрүлгөнүнө 102, ал эми университет катары ачылганына 38 жыл толуп отурат. Ошондуктан баарыңыздарды ушул жылнама менен куттуктайм. Арыбаңыздар, карыбаңыздар дайыма ушул окуу жай үчүн күйүп жанып, илимий иштерде чыгармачылыктарды жаратып, көп ийгиликтердин ээси болосуздар деген ишеничтебиз. Дагы бир жолу бүгүнкү майрамыңыздар кут болсун. Бүгүн сиз Жалал Абад мамлекеттик университети экономикалык, юридикалык факультети боюнча пайдалуу маалымат алдыңыз деп ойлойм. Саламатта болуңуз.